Bir күндө 3 бала каза болду. 16 мартта Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн терезесинен 3 бала кулап түштү. Ленин райондук милициясы маалымдагандай, 16 мартта Үмөталиев көчөсүндөгү үйдүн 9-кабатынан 2 жана 4 жаштагы балдар кулап кеткен. Тилекке каршы алар окуя болгон жерде чарчап калган. Ушул эле күнү 7-кичи райондогу үйдүн 6-кабатынан 6 жашар бала кулаган. Октябрь райондук милициясы билдиргендей, ал ооруканага жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай каза болгон. WhatsApp ачып шылуундарга сатышкан 22, 21 жана 19 жаштагы балдар оор кылмышка шектелип кармалды. УКМК билдиргендей, алар сим-карталар менен WhatsApp аккаунттарды ачып, чет элдик шылуундарга саткан. Өз кезинде шылуундар аталган аккаунттар менен кыргыз жарандарынын акчасын алдоо жолу менен ээлеп алышкан. Жарандарга психологиялык таасир көрсөтүү максатында өздөрүнүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери, улуттук банктын, министрликтердин, мекемелердин жана башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери жана кызматкерлери катары көрсөтүшкөн. Ошондой эле ар кандай шылтоолор менен жарандарга алардын эмгек ишмердүүлүгү, мүлкү жана электрондук капчыктары боюнча текшерүү жүрүп жатканын айтышкан. Натыйжада жарандар алданып, өздөрүнүн акча каражаттарын, анын ичинде мүлктөрүн алдамчылардын пайдасына өткөрүп беришкен дейт атайын кызмат. 3 шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, алар 2 айга камакка алынды. УКМК интернет шылуундардан жабыркагандарды 0312 66 04 75 0312 62 65 04 номерлерине чалып коюуну өтүнөт. Атайын кызмат аккаунттарды башка бирөөгө сатууга же берүүгө жол берилбестигин, эгерде аны шылуундар пайдаланып, жарандарды алдаган учурда кылмышка кошо катышууга тете болуп калаарын эскертет. Могу кыздарды алдап сойку кылып иштетип жүргөн акмактар, мен силерге кайрылып жатам. Жакын арада баарыңардын жүзүңөрдү ачам. Могул видео менен бөлүшкөнгө жардам берип коюңуздар. Орозо күнгө карабастан кыздарды иштетип жаткан сутенерлор. Азыр бир аял бар экен. Кыздарды эптеп алдап чакырып алып, сойкулук менен иштетип, анысы чечпегенсип алар төрөгөндөн анын балдарын сатып салат экен. Эл уксун YouTube каналына толук видеону чыгардым. Кыскасы ушул видеону болушунча бөлүшүп жардам берип коюңуз. Ушул сойкуларды иштетип жүргөн ушул шантаж аркылуу, ушул аял мен сага кайрылып жатам. Эсиң барда этегиңди жыйна. Болбосо колго чөз.